Саламатсыздар урматтуу көрүүчүлөр, кайрадан сиздер күтүп көргөн наар көрсөтүүсү эфирде. Аны мен Сейит Амираев алып барам. Ардактуу көрүүчүлөр, бүгүнкү чыгарылышыбыздын коногун мен сиздерге тааныштырып өтсөм. Карвинг чебери, мыкты ашпозчу, мыкты кулинар Жазгуль Касымова. Саламатсызбы? Саламатчылык. Мына карвинг чебери дегенде эле сөзсүз түрдө баарыңыздар ойлойсуздар бир нерселерден гүл жасап, жашылча жемиштерден, мөмө жемиштерден өзгөчө гүл жасап көрсөткөн инсанды түшүнөбүз. Азыр мына дарыбыз турат жаныбызда дегендей. Демек, дарыбыздан өзгөчө гүлдөрдү жасап чыгармачылыгыңызды көрсөтөсүз, Силердин көрсөтүүңүздөрдүн аты наар болгондугуна байланыштуу. Мен дарыбыздын үстүнө наар деп жазууну чечтим. Анда эмесе баштадык. Жакшы. Биринчи ушул жерге эмне деп жаза турган болсок, жазып алабыз. Ручка менен же зубочистка менен. Анан овальный бычак менен чекелерин кесе баштайбыз. Канча сантиметрде кесилет экен? 2 сантиметрдей бычак кириш керек дарыбыздын ичине. Дарыбыздан гүл чыгаруу кыйын болуш керек, Кыйын. Же үйрөнгөн кишиге оңой элеби? Биринчи көргөн адамга кыйын сезиле берет, үйрөнгөндөн кийин бунун өзүнүн жол жоболору бар. Анда оңой болуп калат. Анан мисалы ой келди, ар бир жерин эле чиймелей берсең гүл чыкпаса керек. Мындагы кайсы бир өлчөмдөрүн сөзсүз түрдө так билиш керек го, Канча жылдан бери бул кесипти аркалайсыз? 2,5 жыл. 2,5 жыл. Бүгүнкү күндө дагы өзгөчө жаңы ыкмаларын үйрөнүп келсеңиз керек, Өзүңүз канчалык профессионал болсоңуз дагы. Аракет кылам күндө жаңылап турганга. Мисалы көрүүчүлөрдө азыр бизди көрүп жаткан көрүүчүлөрдө мындай ой пайда болот да. Ушуну көрүп интернет булактарынан же болсо ушул көрсөтүүлөрдөн көрүп эле үйрөнүп алсак болобу деген да суроо пайда болот да. Үйрөнсө болобу деги. Же сөзсүз түрдө адистен сабак алыш керек. Аны үчүн үйрөнсө болот, бирок аябай өзгөчө шык керек. Анан жок, үйрөнгүм келип атат, бат эле убакытта үйрөнгүм келип атат десе, мага кайрылсаңыздар мен үйрөтүп коем. Демек, сиз бүгүнкү күндө мындай чыгармачылыгыңызды өзүңүздүн дарыметиңизди башкалар менен да бөлүшүп келет экенсиз, Канча убакытта үйрөнөт? Кулинарияны кошкондо 1 айда үйрөтөм. Карвинг өзү болсо 2 жумада. 2 жумада. Жакшы. Кулаңыздарга күмүш сырга, айрыкча айымдарга, эгерде сиз мына ушундай кулинариянын кайсы бир секреттерин, сырларын үйрөнөм десеңиз, сөзсүз түрдө Жазгуль айымга кайрылсаңыз болот. Айдай майда ишкен көрүнүп турат. Мына бир жазууну жазыш үчүн эле канча убакыт кетип атат, Bunun içini тазалаганда да аябай көп. Мына урматтуу көрүүчүлөр, наар деп жазууну жазып алды. Бул өзү эле чындыгында жазуу өзү эле кооз көрүнөт, бирок азыр бунун чекелерине гүл чыгарып, гүлдөрдүн сүрөтүн жайгаштырып бул жакка дагы да кооздукка бөлөйт деген ойдобуз. Анда биз жумушту улантабыз, Канча убакыт керектелет? Жазуусу жок болсо бат эле, жазуусу бар болсо бир аз. Бир аз кечирээк экен, Азыр эмне кылтасыз? Чекелерин
бүткөн деп түшүнөсүңөр. Ошол белгиден өйдөсүн жасайт окшойсуз мен билишимче. Ушул белгиден токтойбуз да. Урматтуу көрүүчүлөр, өзүңүздөр көргөндөй, мына биздин көрсөтүүбүздө өзгөчө карвинг чебери өзүнүн чыгармачылыгын көрсөтүп келүүдө. Мына дарбызды жарымына чейин кесип, бул жагын сыртын тазалап алды. Бул жерге наар деп жазуу калтырды. Эми болсо ушул жерлерге өзгөчө гүлдөрдү жайгаштырасыз. Кандай гүлдөрдү жайгаштырайын деп чечтиңиз? Бул жагына роза гүлдү жайгаштырам. Бул жагына кааласаңар башка гүл, кааласаңар роза гүл же семчка гүл жайгаштырабыз. Күн карама гүл экен, бул жагына. Бул жагына роза гүл. Макул келиштик анда. Азыр мына баштап көрсөттү азыр роза гүлүн. Кылдаттык менен, акырындык менен кыласызбы же болбосо бат-баттан эле кылып койсо болобу? Жок, аябай акырындык керек. Болбосо менин расчетум бузулуп калат. Жакшы. Урматтуу көрүүчүлөр, мына өзүңүздөр көргөндөй, Жазгуль айым өзгөчө роза гүлүн дарбыздын бир жагына жайгаштырды. Кандай жасалуу жолун сөзсүз түрдө жогоруда көрдүңүздөр. Азыр эми бул жагына дагы бир башка гүлдү түшүрүп берет. Кандай гүл түшүрүп бересиз ушунда? Күн карама гүлүн түшүрүп берейин. Күн караманын гүлүн ушул жерге түшүрүп берет экен. Чындыгында аябай кооз, эгерде ушул бойдон калтырып койсок деле болот, анан бул жагына сөзсүз түрдө жасашыбыз керек, Жакшы. Кыйналбай атасызбы? Жок. Мына ушул өзгөчө дарбыздан гүл жасоодо алгач жасаганыңызда, мисалы, сөзсүз түрдө кээде окшошпой калыштары мүмкүн да. Ушундай учурлар болгонбу? Анан канча дарбызды кандай десем? Канча дарбызды ушул бурак кылгансыз да? Негизи биринчи үйрөнүп атканда бир дарбызды жасап көргөм. Жасап көргөндө ошол дарбыздын бир жагы
биринчи жагы окшошпой калган. Анан ошол жерден баягы өзүнүн каталарынын үстүнө иштейт дегенде экинчи жагы уже окшошо баштаган. Бул жерде бычакты кармоонун ыкмалары бар да. Эгерде бул ортолорду мен алып атканда тик кармасам, мен бул жалбырак жагына тешип алам. Тешип албаш үчүн мен жаткызып кармайм, радиуста кармайм да бычакты. Ошого өзгөчө көңүл буруш керек экен, Ошо биринчи окуучуларымдагы биринчи кетирген катасы ошо бычакты кармоо. Жакшы, сиз мына ушул той топур, мааракелерге ар кандай заказдарды алуудан сырткары бүгүнкү күндө кулинардык курс ачып дагы жаштарга үйрөтүп келип ушул боюнча да сүйлөп берсеңиз болот. Юго-Восток жакта бар, филармония жакта бар. Эгерде окуйм дерсе, кулинарияда ошо европейский кухняны үйрөтөм. И плюс карвинг. Карвинг деген ошол азыр мода болуп атат, мисалы эркектерге мясной букет дейт. Колбасадан букеттерди, фруктылардан букеттерди жасайсыз, жакшылыктарды. Жакшы. Анан ал курста канча окуш керек? 1 ай. 1 айда үлгүрөбү? 1 айда үлгүрөт. Ошол биз күнүнө 4-5 саат кылабыз да. Жумасына 3 жолу. Бул жерде анан курска барганда сөзсүз түрдө азык түлүктөрдү алып барат да. Алар кимден болот? Ал сизденби же болбосо өздөрү кошумча алып келет? Өздөрүнөн болот. Мен жазып берем. Эмне өтөбүз? Салат өтсөк, салаттын продукциясын жазып берем. Карвинг өтсөк, фрукты менен баарыбыз жазып берем. Булар өздөрү үчүн үйрөнөбү же болбосо кандайдыр бир сертификатты алышабы? Сертификатты алышат. Ал Кыргызстанга өтөбү же чет өлкөгө дагы? Чет өлкөгө өтөт. Чет өлкөгө өтөт, Жакшы. Өзүңүз өзгөчө тамактарын жасалуу жолун билет экенсиз. Анан ондой карвинг менен машыгат экенсиз. Алектенип келесиз. Анан айтсаңыз, ашканада кандай тамактарды жакшы көрүп жейсиз? Туура тамактанууга өзгөчө көңүл бурасызбы? Бурам. Кайнатылгандарды жакшы көрөм. Суюк тамактарды, Суюк тамактарды. Анан кондитер жаатына кандайсыз? Кондитер жаатында өздөштүрсөңүз керек. Выпечкаларды кылам, корзиналарды кылам. Бул кесиптин эмнеси жагат сизге? Анан эмнеси жакпайт? Жакпаганы аябай жай. Буга аябай кылдаттык керек, Убакыт керек, сабырдуулук керек. Анан жакканы ошо сенин бүтүргөн жумушуңду, кылган жумушуңду элдер ушундай коз экен деп кабыл алганда сүйүнөсүң да. Жакшы. Урматтуу көрүүчүлөр, мына өзүңүздөр көргөндөй Жазгуль айым бул жерде бул жагына дарыбыздын бул жагына күн карама гүлүн жана ошондой эле бул жагына роза гүлүн түшүрдү. Ал эми төбөсүнө болсо бул жерге наар деп өзгөчө жазууну гүлдөп түшүрдү да. Чындыгында өзгөчө чыгармачылык менен жасалган жумуш болду десем болот да. Ар бир гүлдүн жалбыракчаларын карай турган болсок, бардыгы бирдей формада жана кылдаттык менен оюлган. Негизинен жеңил эле болду. Жеңил эле. Жакшы, азыр эмне кылабыз эми? Эми бул кабыктарды ыргытпастан мындан жалбырак кылабыз дагы, дарыбызга сайып коебуз. Жакшы. Кабыкчаларынан кандай жалбырак жасалат, азыр көрөбүз. Чука кылып кесиш керек экен. Чука кылып кесип алабыз дагы.
жалбыракчага окшоштуу. Эми биз бунун дагы көбүрөөк жалбырак окшоштурушубуз керек. Урматтуу теле көрүүчүлөр, мына бүгүнкү наар көрсөтүүсүндө сиздер Жазгуль айымдын чыгармачылыгына ортоктош болдуңуздар, өзгөчө жакшы бир дарбызды кооздоп сиздерге көрсөтүп берди. Рахмат айтабыз сизге. Атайын программага катышып, жалпы теле көрүүчүлөргө жакшы кеңештериңизди айтып өткөнүңүз үчүн ишиңизде ийгиликтер болсун. Жакшылыктарда кызмат кылып жүрө бериңиз. Ар бириңиздин үйлөрүңүздөрдө токчулук болсун, молчулук болсун. Ар дайым тойлор болсун. Туура тамактанган адам ооруга аз чалдыгып, батса каят деп айтып коюшат. Ошондуктан ар дайым туура витаминдүү азыктар менен азыктаныңыздар. Тамагыңыздар даамдуу болсун.